артта отырғанын көрініп қалып екен, башқа жақ жоқ просто. Меня слышно? Да, тебя слышно. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ба? Азыр дагы 2 минута бар. Бираз күтүп туралы. Saat 18:00 так баштайлы. Дагы 1 минут бар. Кийин башкаларды да күтөлү. Жазып койсок болот, кошулуңуздар. Жазып. Анда эмесе баштай берели. Бүгүнкү онлайн жолугушууга кош келипсиздер. Биринчи өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Сауле. Мобилография курсунун авторлорунун биримин жана клубда SMM адиси катары иштеймин. Эгерде сиздер мобилография курсунун 3 этапына жеткен болсоңуз, мени видеолордо көргөн болушуңуздар керек. Ал эми бүгүн биздин сүйлөшө турган темабыз бул клуб жөнүндө, клубдо кантип иштеги жөнүндө. Мобилография курсун аяктагандан кийин сиздерди эмне күтөт, стажировка, сертификат жана ушул биздин мобилография курсубузга жана окутууга тиешелүү бүт суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Көп суроолор болгон. Бизде мобилография курсун аяктагандан кийин эмне болот деп туруп. Бизде азыркы учурда 5-6 чакты адам курсту толугу менен бүттү. Алар менен дагы биз иштешип жатабыз. Биринчиден клуб көз карандысыз басыма Кыргызстанда иштеген. Сиздер барыңыздар, клуб тууралуу билет болушуңуздар керек. Клубда негизи көптөгөн бөлүмдөр бар. Ошонун бир бөлүмү атайын окутуу программасыны жасашкан. Окутуу программасында жалгыз гана мобилография курсу эмес, андан тышкары англис тили курсу дагы бар. Эгерде байкасаңыздар, клубдун ичинде ошо окутуу менен иштешкен адамдар, проекттер менен иштешкен адамдар бар, жаңылыктарды жасаган адамдар бар. Ошентип биз бөлүмдөргө бөлүнөбүз. Клуб жөнүндө азыркы учурда эмнени билишиңиз керек жана эмне бүгүн ушу онлайн жолугушууда эмне жөнүндө сүйлөшөт экенибизди айтып беремин. Бүгүн мобилография курсу жөнүндө сүйлөшөбүз. Клубдо редакция кантип иштейт? Эгерде мобилография курсун аяктагандан кийин стажировкада турган болсоңуз кандай болот? Жана кызматташуу
Андан ошо стажировканы бүтүп, мобилография курсун аяктагандан кийин кандай стажировка болорун дагы сүйлөшөбүз. Кечиресиздер, баарына көрүнүп жатабы презентация? Көрүнүп атат. Жакшы. Баарына көрүнүп жатса да уланта берели. Клоп негизи 2007 жылдан бери иштейт. Буга чейин онлайн журналистика мектебин бир жолу өткөргөн. Негизинен офлайн журналистика мектептерин көп көтөргөн болчу. Клоп кыргызча, орусча боюнча иштейт. Клоп кыргыз, анан Клоп Ньюс болуп туруп эки бөлүнүп, орусча, кыргызча негизи эң башкы профилдер, бирок андан тышкары бизде англисче жана өзбекче дагы макалалар чыгып турат. Клоптун аудиториясы 700 миңге жакын катталуучулардан турат. Ал биздин видеолорду, биздин жаңылыктарды жылына 8 миллионго жакын адам көрөт. Жана биздин колдонуучулардын саны 3 миллион колдонуучуга чейин жетет. Бул жакта ар бир соц тармак бөлүнүп көрсөтүлгөн. Негизи соц тармактар менен иштеше турган болсоңуздар, биз көбүнчө азыркы учурда биздин сайт бөгөттөлгөн үчүн биз көбүнчө соц тармактар менен иштейбиз. Кийинкиси бул Клоптун редакциясынын иши жөнүндө айтып беребиз. Бүгүн негизи бизде негизги 4 канча айтсам бөлүмүбүз бар. Бул кыргыз жана орус тилиндеги жаңылыктар бөлүмү. Ал жакта бизде журналисттер жаңылыктарды жазып чыгат. Телеграмдан же болбосо сайттын көзгөсүнөн, башка жактардан көргөн жаңылыктарыңыздар, башка соц тармактар, мисалы үчүн Twitter же болбосо Facebook'тан көргөн жаңылыктарыңыздарды кыргыз жана орус тилиндеги жаңылыктар бөлүмү журналисттер жасайт. Андан тышкары бизде видео бөлүмүбүз бар. Видео бөлүмүндө бизде видео команда иштейт. Ал жакта YouTube'га видеолорду, Instagram'га видеолорду жана башка ушул кайсы соц тармакта видео болбосун, ошол видеолор менен иштейт. Андан тышкары SMM бөлүмү. SMM бөлүмүндө мен жетектейм. Бул жакта биз карточкаларды, дизайндарды, ошол Instagram'дагы стористерди же болбосо кыска минуталык TikTok'тогу видеолорду, Instagram'дын Reels'теги видеолорун дагы биз монтаждап, биз баарын текстин жасайбыз. Бул ушул 4 нерсе негизи мобилографияга тыгыз байланышта. Эгерде сиз курсту өтүп жатсаңыз, байкаган болушуңуз керек. Видео менен иштешкен жөнүндө сүйлөшөбүз. Текст менен кантип ушинтип байланыштуу нерселерди үйрөнөбүз. Ошону менен бизде акыркы бөлүм калды. Бул окуя жана факт-чек бөлүмү. Окуя бөлүмү негизи ашар бөлүмү менен тыгыз байланышта иштейт. Ашар бөлүмү бизге жазган, мисалы үчүн Кыргызстан жарандары эгерде көйгөйлөрүн жазып берсе, биз окуя жана факт-чек бөлүмү аркылуу ошол окуяны чечип бергенге аракет кылабыз. Ошол окуяларды, кызыктуу окуяларды айтып беребиз. Видео форматында, текст форматында. Факт-чек бөлүмү бизде факт-чекер иштейт. Ал биздин маалыматтардын баарын текшерип берет. Кийинкиси бөлүмдөр боюнча ар кайсы контенттин түрлөрү болот. Эгерде сиз редакцияда иштесеңиз, сиз жаңылыктарды жасайсыз, түшүндүрмө макала, адам окуяларын, фичер, эгерде бир жактан сонун сүрөттөрдү көрүп калсаңыз, бул фотобаян жасасаңыз болот. Иликтөөлөрдү жасайт бул иликтөөчү журналисттер. Эгерде аябай кызыксаңыз, ошол жака дагы барсаңыз болот. Интервью жана колонка. Ал эми SMM бөлүмүндө биз карточкалар менен алектенебиз жана кыска TikTok Reels менен. Ошодой эле видео форматтагы иштер менен видео бөлүмү алектенет. Алар монтажды жана текстти дагы өздөрү жасашат. Акыркысы бул видеолордун түрлөрү. Биз негизи видео командада ар кандай түрдөгү видеолорду жасаганга аракет кылабыз. Мисалы үчүн кыска документалдуу тасма же болбосо панелдик талкуу, түшүндүрүүчү видеолорду 1 мүнөт, 2 мүнөт, 3 мүнөт ар кандай узактыкта видеолор менен алектенебиз. Андан кийинкиси
Эми эң кызыктуу жерине өттүк. Эгерде сиз мобилография курсуну ар бир тапшырмасын аткарып, ар бир бөлүмүнөн өтүп, негизи мобилография курсунда 3 бөлүмү бар. Бул жакта биринчи фото жөнүндө үйрөнөсүз, андан кийин видео жөнүндө үйрөнөсүз, андан кийин СММ жаатында билим аласыз. Ошол азыркы учурда жеткиликтүү болгон 3 курсту аяктаганыңыздан кийин сизге сертификат берилет. Бул мобилография курсун аяктады деген, клубтун мобилография курсун аяктады деген сертификат. Эгерде сизде стажировканы өткөнү каалооңуздар болсо, эгерде өткүңүздөр келсе, сөзсүз түрдө өтсө болот. Эгерде 3 бөлүмдү бүтүп туруп стажировка өткүңүз келсе, биз сизди Telegram группага кошобуз. Ал жакта кызыктуу темаларды сүйлөшүп туруп, ар кайсы темалар болушу мүмкүн. Биз буга чейин айтып кеткен контенттин түрлөрү, мисалы үчүн фото баян, жаңылыктар, же болбосо кыска видео, кыска TikTok Reels, же болбосо түшүндүрмө видео, кандай видео болбосун, же болбосо идея болбосун, сөзсүз түрдө баардыгы жакшы. Эгерде тема сунуштасаңыздар, биз ал жака кандай контент жасайт экенибизди аныктап алып, ошону менен иштесек болот. Андан тышкары сиз тартып же болбосо бизге сунуштаган идеяны өзүңүз тартып туруп, өзүңүз монтаждасаңыз, андан да сонун болот. Стажировканы 15 стажировка башталат. Стажировка башталышы менен 15 упай алыш керек. 15 упай алганыңыздан кийин стажировка аяктайт. Стажировка аяктагандан кийин сизге сертификат берилет. Биринчи сертификат, эгерде сиз мобилография курсуну окуп бүттү деген сертификат болсо, экинчиси бул мобилография курсун окуп бүтүп, клубтун стажировкасын окуп бүттү деген, стажировкасын бүттү, стажировканы өткөн деген сертификат берилет. Ал сертификат алуу үчүн 15 упай алыш керек. 15 упайды сиз кантип аласыз? Мисалы үчүн сиз теманы сунуштадыңыз. Мындай жөнөкөй мисал келтирели. Мисалы үчүн сиздин аймагыңызда бир комуз жасаган, илгертен бери комуз жасаган бир кызыктуу окуя бар, киши жөнүндө, адам жөнүндө айтып бергиңиз келсе, сиз бизге ошол идеяңызды жазып чыгасыз, кантип көрөбүз, эмне жөнүндө айтасыз, ал кайсы, эмне. Эгерде ошол тема бизге кызыктуу болсо, биз ошол теманы макулдашып туруп, сиз барып тартасыз. Сиз барып тартканыңыз бул 1 упай. Барып съемка үчүн 1 упай аласыз. Барып тартып келгениңиз үчүн, сценарий үчүн дагы 1 упай аласыз. Эгерде сиз жазып тартып келгениңизден кийин ошол жазганыңызды, тартып келгениңизди сценарий кылып жазсаңыз, бул дагы 1 упай. Анан ошол съемка менен сценарийди жазып бүткөндөн кийин эгерде монтаж кылсаңыз, ошол видеону өзүңүз, ал болсо дагы 1 упай болот. Негизинен эгерде бир видео материалды башынан аягына чейин жасаган болсоңуз, бир видео материал 3 упайга барабар болот. Негизи эгерде ар бир стажировка учурунда жасаган ар бир нерсе үчүн упай берилет. Мисалы үчүн эгерде сиз үнүңүз жакшы болсо, же болбосо жакшы окуй турган болсоңуз, эгерде тексттерди окуп берсеңиз, бул 0,5 упай алышыңыз мүмкүн, жарым упай. Эгерде сиз аябай чоң материал жасай турган болсоңуз, мисалы үчүн кыска док фильм болуп калышы мүмкүн, же болбосо түшүндүрүүчү видео 3-4-5 мүнөттүк, анда биз упайларды жогорулатышыбыз мүмкүн. 1,5 упай кылып, же болбосо 2 упай кылып. Бул негизи сиздин жасаган кыймыл аракетиңизде көз каранды болот. Эмне жасасаңыз, вообще жасаган нерсеңизге жараша болот. Андан кийин дагы бир айта кетчү нерсе, бул упай системасы. Эгерде сиз стажировканы баштаган болсоңуз, 3 айдын ичинде 15 упай алышыңыз керек. Биз албетте сөзсүз түрдө бул бүт съемка учурунда, сценарий жазуу учурунда, монтаж учурунда биз жазышып турабыз онлайн. Сөзсүз түрдө жардам беребиз. Бүт баарын жападан жалгыз кылбайбыз. Биз сиздерге баарын кылууга жардам берип турабыз. Анткени бул стажировка, аны менен бирге сиз үйрөнүп турасыз. Бул жакта суроо пайда болушу мүмкүн. Эгерде съемка жана сценарий жазууну үйрөнө турган болсоңуздар, монтажды билбей калышыңыздар мүмкүн. Монтаж курсуну биз азыркы учурда мобилография курсунун бөлүмү катары иштеп жатабыз. Ушул эмки жумада, буюрса эмки жуманын аягында, мүмкүн эмки жуманын ортосунда дагы монтаж курсуну ачабыз. Ал жакта биз монтаждын башынан аягына чейин базасын түшүндүрүп бергенбиз. Ошондой эле система менен
буга чейин окуп жаткан фото, видео сыяктуу ошентип монтажды дагы модуль аркылуу үйрөтсөңүз болот, дагы монтаждап баштасаңыз болот. Монтажды телефондон эле, мен блографиям телефондон монтажды көздөп турат. Ошондуктан телефондон эле чоң, мисалы үчүн компьютерим жок деп каадырланбай эле койсоңуз болот. Телефондон эле сюжетке тартып, видеого тартып туруп бизге жиберсеңиздер болот. Бул упай жана стажировканын көбүнчөсүн айтып бердим окшойт. Ал эми ошо кимдер менен иштешесиздер? Негизи биринчиден тааныган эле кишилер. Мисалы үчүн эгерде сиз биринчи модуль, фото модулуну Найзабек Мукамбетов алып барат, журналист жана фото журналист. Эгерде сиз фотого көбүрөөк кызыксаңыз, фото баянга идеяңыз бар болсо же журналисттик идеяңыз бар болсо, Найзабек Мукамбетов сиздерге жардам бере алат. Андан кийин видео бөлүмүнө жеткен болсоңуздар, сиздер анда Жомарт менен тааныш болушуңуз керек. Жомарт Дулатов бул клубдун видео бөлүмүндө монтажер, оператор катары иштейт. Эгерде сиз видеого кызыгып, монтаж кылып же болбосо съемка кызыксаңыз, сиз менен Жомарт иштешет. Ал эми кийинкиси мен Сауле Махамаджан кызы, негизи бул жакта ката мен жазып коюптун. СМ Мадиси катары иштейм. Эгерде сиз дизайнга кызыксаңыз, мисалы үчүн, же болбосо кыска видео, же болбосо мем жасагыңыз келсе дагы, баары жакшы, баары сонун. Сиз мени менен иштеше аласыз. Негизи темага жараша, мүмкүн эгерде фото баян болсо дагы мен дагы сиздер менен иштешип калышым мүмкүн. Негизи темага жараша иштешебиз. Жана андан тышкары бүт темаларыбыздын баары, видео боюнча бүт темалардын баары видео бөлүмдүн жетекчисине барат. Бул Кайрат Замирбеков. Ал биздин видео бөлүмүн жетектейт. Ал ошол Кайрат менен биз темаларды тастыктайбыз, макулдаштырабыз, видеолоруңузду макулдаштырабыз. Ошон үчүн Кайрат менен дагы иштешип калышыңыздар мүмкүн. Эгерде стажировканы бүткөндөн кийин стажировканы бүткөндөн кийин, блография курсун бүткөндөн кийин стажировканы баштайсыз. Бул жакта буга чейин айтып кеткендей эле маалымат. Негизгиси бул жакта кошула турганы, бул сизди Telegram группага кошулабыз деп элек беле, ошону менен ошол блография группасындагыдай эле жума сайын жолугушуу болуп турат. Ошо жума сайынкы жолугушууда биз сиздер менен сүйлөшүп, теманы макулдаштырабыз. Ошону менен бүттү. Эгерде суроолоруңуздар бар болсо, андан тышкары колдомо боюнча жаңы эле мен бир суроо көрдүм. Мен азыркы учурда тапшырмаларды текшерүү менен элекмин. Менин тапшырмам 3 жолу өтпөй жатат деген суроолор болуптур. Ал жакта эгерде тапшырманын бирочосунда биринчи тапшырмада эле портрет деп турат. Ал портрет дегенде адамдын сүрөтү так тартылган, атайын ыкма менен жасалган сүрөт болуш керек. Эгерде ошол тапшырмага дал келбесе, мисалы үчүн портреттин сүрөтү болбосо, негизинен адамдын сүрөтү болбосо, кээ бирлер жөн эле дарактын сүрөтүн портрет кылып тартып жүрүшү мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө адамдын сүрөтү портрет түрүндө тартылышы керек. Ошон үчүн кайрадан сиздерге жиберебиз. Эгерде баардыгы туура тартылган болсо, сөзсүз түрдө андан кийинки сабакка өтө берсеңиздер болот. Эгерде стажировка боюнча дагы суроолор болсо, колдомо боюнча же болбосо тапшырма боюнча суроолор болсо, биз ырыс экөөбүз жооп беребиз. Баарына угулду? Саламатсызбы. Саламатсызбы? Кандай мен Гүлсүн. Менде суроо бар болчу. Угат. Ооба. Азыр ошо мобилография курсун астадым да мен. СММдичи. Анан монтажды ачып, монтажды окуп бүткөндөн кийин сертификат берилет да. Жок, азыр берилет эмес, бирок эмнеге карап да, мисалы, тапшырманын баарысы туура болуш керекпи же мындай аткарган тапшырмалардын кандайдыр бир натыйжалуу болуш керекпи, ошону сурайм. Негизи аябай туура суроо берип жатасыз. Бул жакта эгерде азыркы учурда монтаж курсу
даяр эмес, эмки жумада же болбосо андан кийинки жумада даяр болушу мүмкүн. Эгерде азыркы кезде ошо болгон 3 модулду бүтүргөн болсоңуз, СММ модулун бүтүргөн болсоңуз, анда сизге сөзсүз түрдө сертификат берилет жана стажировканы баштай берсеңиз болот. Анткени азыркы учурда даяр эмес, сиз бар болгон нерсенин баарын бүтүрдүңүз. Тапшырмаларга дагы көз каранды, бирок эгерде сиз бүт тапшырмалар ар бир этапта текшерилет да, эгерде сиз бүт курсту бүткөн болсоңуз, анда сиздин бардык тапшырмаларыңыз жакшы дегенди билдирет. Ошону менен дароо эле стажировкага өтсөңүздөр болот. Негизи стажировканы өтпөй деле койсо болот. Эгерде сиз мобилографияны же болбосо бул жакта курста үйрөнгөн баарын башка жака колдонгуңуз келсе, клоп менен иштешкиңиз келбесе, же болбосо видео ошо ушундай идея сунуштап, макулдаштырып, редакция менен иштегиңиз келбесе, бул сертификат сиздин мобилографияны өттү деген сертификат гана берилет дагы. Андан кийин ошол үйрөнгөн нерселердин баарын башка жакта колдонсоңуз болот. Сиздин убактыңыз болбосо же жумушуңуз болбосо 15 упайда бүт 3 модуль өткөндөн кийин бул стажировка сөзсүз түрдө эмес да. Эгерде сиз кааласаңыз, эгерде сизди журналистикага кызыгууңуз болсо, улантсаңыз болот. Эгерде бүт баарын бүтүргөн болсоңуз, ошондо кантип айтсам, баары даяр болуп сертификат алсаңыз болот уже эле. Монтажга көз каранды эмес. Рахмат. Ошондо получается мобилография курсунун баарын бүткөндө сертификат берилет. Андан кийин стажировкага өткөнгө ошол сертификат менен өтөбүз да. Ооба, эгерде сиз мобилографияны толук бүткөн болсоңуз, сизге сертификат берилет. Андан кийин сиз стажировканы кааласаңыз, стажировкага өтсөңүз болот. Стажировканы 15 упай алганыңыздан кийин, буга чейин айтып кеттим, бир видео материал 3 упай, эгерде толугу менен жасаган болсоңуз, ошону менен 15 упай алганыңыздан кийин биз сизге дагы бир сертификат беребиз. Ал мобилография курсун өттү эмес, стажировканы өттү деген сертификат болот. Бул уже башкачараак. Андан тышкары сиз стажировка аркылуу практикага киришесиз да. Клопто канча иштегендигин. Ал стажировканы өткөндөн кийин биз мисалы башка редакцияда да журналист болуп иштей алабызбы ошондо, же бир эле клоптобу? Жок, андай жок. Негизи стажировканы бүттү деп эсептейли. Эгерде стажировканы жыйынтыктаган болсоңуз, баардык 15 упай алган болсоңуз, мүмкүн эгерде биз сиз менен стажировка убагында 15 упай алуу убагында иштешебиз да, эгерде бирибиздин жылдызыбыз келишсе, башкача айтканда жакшы иштешип кетсек, мүмкүн сиз клопко фрилансер катары калышыңыз мүмкүн. Фрилансер катары жасаган видеоңуз үчүн, фото баяныңыз үчүн же болбосо жаңылыктарыңыз үчүн сиз акы алышыңыз мүмкүн. Башкача айтканда гонорар. Фрилансер катары бизге видео жасап, бир упай энный сумма менен 500 сомдой болсо, мисалы үчүн бир видео материал 1500 сомдой болуп калышы мүмкүн, эгерде толугу менен башынан аягына чейин жасаган болсоңуз. Ошону менен сиз биз менен гонорар менен иштесеңиз болот. Бирок сертификатты, мисалы үчүн башка жакта иштегиңиз келсе, сертификат сизге аябай жардам берет. Анткени клоптун мектеби, кантип айтсам, бир жакшы үйрөнгөн деген даражаны билдирет болуш керек. Эгерде стажировканы аяктаган деген болсо, андан да жакшы, башкаларга барганда бир преимущество катары саналат деп ойлойм, эгерде башка жакка барсаңыз. Рахмат, мен стажировканы өтөм. Рахмат. Саламатпы, мен да суроо берсем болобу? Анда мен чын айтайын, ким биринчи суроо берген байкабай калдым. Бирден суроо бере бересиздерби? Айзада, сиздин микрофонуңуз күйүк экен, сиз суроо бересизби? Мен жанагы мобилография курсун бир аз окуп баштадым эле да, бирок менде кыйынчылык, мисалы кээде ошо тапшырманы аткарганга атайын кишилерди таппай калам да, сүрөткө тартканычы. Анан ошол учурда сөзсүз эле бир кишини эмес, кандайдыр бир предметти деле колдонсок болобу ошол кишинин ордуна? Бирок ошол эле тапшырманы сактап, мисалы өтө чоң, өтө кичине деген сыяктуу эрежелерин сактап. Ооба. Негизи адамды тартууга
сөзсүз түрдө болгон. Бул биринчи тапшырмалар. Анткени ал жакта портрет, бир нерсе жасап жаткан адамдар. Андан кийинкиси, мисалы үчүн, андан кийинки тапшырмалар кандай? Алыскы план, жакынкы план, ортоңку план, же болбосо пландар менен так сан эрежеси, ушундай сыяктуу тапшырмаларды сиз мындай буюмдарды тартып деле сөзсүз түрдө адамды эмес, ошону дагы тартып жиберсеңиз болот. Эгерде негизи менин азыр эстегениме жараша биринчи тапшырмада эле адамдарды тартууга сөзсүз түрдө керек болот, бирок анысында дагы өзүңүздү тартып, мисалы үчүн алыстан тартып туруп портрет кылып тартып койсоңуз деле ошол деле жарай берет. Негизи ыкманы түшүнгөнүңүз маанилүү. Эгерде кийинки тапшырмалар пландар боюнча же болбосо видеонун шартты жарык же караңгы деген тапшырмалар бар. Ошолорду сиз адамдарды кошпой деле тартсаңыз болот. Анан дагы сурай кетчү бир суроо. Мисалы, ошол тартып аткан адамдын сөзсүз өзүнүн макулдугу болушу керек да, мисалы көчөгө чыгып эле каалаган адамдарды каалагандай тартып берген, мне кажется, болбойт болуш керек, тапшырма негизи ушул жөнүндө айта кете турган болсок, ооба, мындай эгерде журналистиканын этикети боюнча негизи биздин мыйзамда жазылган, эгер сиз коомдук жайда болсоңуз, мисалы үчүн торговый центрде, анан алыстан бирөөлөрдүн мороженое сатып атканын тартсаңыз болот. Анткени бул коомдук жай, тартууга мүмкүнчүлүк болот. Эгерде сиз атайын бирөөнү тартып аткан болсоңуз, тапшырмаңыз үчүн андан сурабай, анда бул болбойт. Эгерде сиз ошол тарткан сүрөтүңүз жакындарыңызды деле тарткыңыз келсе, ал сүрөттү мен видео тапшырмаларды текшергөн үчүн жана дагы буга чейин Найзабек анан Жомарт көрүшү мүмкүн, жана биздин командабыз. Биз аны эч жака, мисалы үчүн, бурун Инстаграмга киргизебиз деп айткан болчук. Эгерде сиз макул болсоңуз, ошол тапшырманын астында бул сүрөттү колдонууга макулмун же макул эмесмин деген графа бар. Эгерде макул болсоңуз ооба деп, эгерде бул сүрөттү эч ким көрбөсүн же менин сүрөтүм эч жака таралбасын, бизди да ошондой мааниде эч кимге көрсөткүңүз келбесе, жок деп туруп жазып койсоңуз болот. Бирок эгерде коомдук жайда тарта турган болсоңуз, бул жакта толук акыңыз бар. Эми главное атайын бир кишини эмес, мындай адамдардын бири ойноп жатканын тартсаңыз болот. Мисалы үчүн, же бир мороженое сатып атканын, атайын бирөө кишини тартсаңыз, бул уже атайын тартып аткан болгонуңуз үчүн бул болбойт. Эми мындай жөн эле адамдарды тартып аткан болсоңуз болот. Ошо. Эгерде жакындарыңыздан сурап туруп аларды тартырган болсоңуз дагы, эгерде башкалардын көрүшүнү каалабасаңыз, бизде ооба жок бул сүрөттү колдонсо болобу деген сурооду ар бир тапшырмада бар, ошону дагы тандасаңыз болот. Анан коомдук жайларда тартсаңыздар болот, бирок атайын бирөөнү сталкер кылып тартсаңыздар болот. Алыстан эле кадимкидей эле элдердин баары тартып жүргөндөй эле кылып тартсаңыздар болот. Айзадан сурооңузга жооп бере алдымбы? Менин телеграмым жакшы эле иштеди. Андан кийин дагы суроо берейин деп жаткандай болчу. Эгерде дагы суроо бар болсо, кулак сизде. Менин телеграмым бузулду. Рахмат, ооба, суроомо жооп алдым. Ооба, рахмат. Сизге рахмат биз менен мобилография курсуна өтүп жатканыңыз үчүн. Дагы суроо бар болчу, Неудобно, непонятно, ким колун көтөрүп, ким сүйлөйт, ким сүйлөбөйт. Угатам. Стажировка бардык катышуучуларга бирдей убакытта Ооба, кандай болот? Эгерде мен сиздин сурооңузду туура түшүнгөн болсом, стажировка бардык студенттерге бирдей эле мүмкүнчүлүк менен берилет деп сурап жатасызбы? Ооба.
Ооба, эгерде сиз 3 модулду бүтсөңүз, азыркы учурда 3, эмки жумада 4 болуп калат монтаж менен. Эгерде ошол бүт модулду бүткөн болсоңуз, сизге стажировка мүмкүнчүлүгү сөзсүз түрдө берилет. Анан сиз өзүңүз кааласаңыз стажировканы өтсөңүз болот. Бирок сөзсүз түрдө берилет, биз сиздер менен иштегенге аракет кылабыз. Аха, түшүнүктүү, рахмат. Дагы суроолор барбы? Колдонмо боюнча суроо берсеңиздер болот. Тапшырмалар боюнча суроо берсеңиз болот. Эгерде сиздин тапшырмаңыз кайра арка кайтырып алса да ошону да суроо берсеңиз болот. Кайсы тапшырмага токтолуп калдыңыз, андан ары өтүү кыйын болуп калды. Колдонмо боюнча, тапшырма боюнча, стажировка боюнча. Саламатсыңбы кызым? Саңазбы? Мен неме жана колдонмого киргенде сүрөттү жөнөтө албай атам да. Ошону сурайын дегем да. Сүрөттү угулуп жатамбы? Сүрөттү жөнөтө албай атасызбы? Тапшырма турат го, бир тапшырмада 3 сүрөт турат го. Бул техникалык көйгөй. Ырыс муну кантип чечсек болот? Жамал эженин Сураганда могу группага тастайбы деп телеграмга атсам, жок, силер колдонмодон депсиңер да. Ошого ойлонуп калдым да азыр. Кантип жөнөтсөм болот? Да, бир жолу мен угулуп жатамбы? Ооба, угулуп жатасыз. Саламатчылык. Техникалык селектордон болсо, сиз бизге ошол кантип жүктөй албай жатканыңызды бизге скрин кылып жөнөтүп жиберсеңиз группага. Ал эгерде мисалы үчүн сиз биринчи сабакты өткөндөн кийин экинчи сабакка чыгат, экинчи сабакты тапшырманы жабуу деп баскандан кийин сизге сөзсүз түрдө биринчи форма ачылат. Ал жакта тапшырманын шарттары жазылган, ошондой эле файлды тандаңыз деген баскыч бар. Ошону басып туруп, анан өзүңүз галереяңыздан сөздөрдү тандап туруп, жүктөө дегенди басып жүктөйсүз да негизи. Сизде азыр кандай экран көрүнүп жатат? Эгер түшүнбөсүк болсо, мен мына группага таштасам болот экен, кайсы жерден кетпей аткан болсо. Ооба, бул группага баардыгын жаза бериңиз. Сизге эмне түшүнүксүз болуп атканы, баардык суроолоруңузду бүт баарын скриншот кылып да жөнөтсөңүз. Бул жакта кандай көйгөй болбосун, эгерде колдонмого сүрөт кирбей жатса, же болбосо өтпөй жатса, же өчүп баратса, бүт суроолорду группага жиберсеңиз болот. Бизде группада программисттер менен байланышы бар кишилер да отурат. Сиздин проблемаңызды сөзсүз түрдө чечүүгө аракет кылабыз. Ошондой эле дагы айта кетчү нерсе, Нуржамал эже, бул жакта кайсы видео деп суроо бердибизби? Группанын үстү жагында карасаңыз, ал жакта закрепленные сообщения деген нерселер турат. Ошону бассаңыз, ошол жакты деген бул окутуу колдонмосу менен кантип колдонуш керектиги жөнүндө видеолор. Ошону тапсаңыз болот да. Карап көрсөңүз азыр. Жазсаңыз болот, азыр дагы карап көрсөңүз болот. Ал жакта видео инструкция бар. Дагы суроо бар болсо жооп берели, болбосо жыйынтыктайлы. Бир суроо бар эле. Ооба, угуп атам. Сертификат электрондук түрдө жиберилеби? Сертификат эки түрдө жиберилиши мүмкүн. Электрондук түрдө, эгерде биз сизге жете албай калсак, электрондук түрдө алсаңыз болот. Анан эгерде Бишкекке келсеңиз, бизде Бишкекте офисибиз бар. Анан мындай кагаз түрүндө алгыңыз келсе дагы, бизге жазып коесуз, биз офиске айтабыз дагы, сизге кагаз түрүндө берилет. Бирок негизинен көбүнчө электрондук түрдө PDF форматында жиберебиз деп дейбиз. Онлайн түрүндө, электрондук. Бирок эгерде Бишкекте болсоңуз же Ошто болсоңуз, сизге сертификатты кагаз түрүндө да бере алабыз. Кагаз түрүндө алам деп почта аркылуу салып берсеңиз, почта акысын өзүбүз төлөсөк кандай болот сунуш катары? Буну биз ойлонуштурбаппыз. Негизи менин оюмча мүмкүн, эгерде сизге кагаз түрүндө маанилүү болсо, биз сөзсүз түрдө сизге жиберүүгө аракет кылабыз. Почта аркылуу болбосун, же болбосо кандай болсо дагы. Сиз Белгилей кетчү нерсе, бул биз
сөзсүз түрдө жөнөтө алабыз деп айта албайбыз. Муну биз дагы тактап туруп айтышыбыз керек. Бирок негизи көбүнчө студенттер ошо онлайн форматта алышат да. Ооба, биз буга чейин 5 кишидей чыкты. Алардын баарына онлайн форматта жиберген атабыз. Кагаз түрүндө Ошто жана Бишкекте филиал офистерибиз бар. Ошол жактан алсаңыз болот. Бирок аны биз кантип айтсам, администрация менен сүйлөшүп туруп мүмкүн болот. Бирок азыр так жооп бере албайбыз. Жаңы аматсыздарбы? Менин оюмча азыр жаңы кирген кишилер жаңы кирди. Эгерде сиздерде суроо бар болсо, берсеңиздер болот. Эгерде кыскача жооп бергенге аракет кылам. Буга чейин презентация өтүлгөн болчу. Саламатсыздарбы? Ошол окуу боюнча сурайын дегем да. Азыр мен жаңы эле кошулган болчумун. Эч нерсени көрбөй калдым. Канча жаштагыларга канча уланат, анан канча сомдон болуп атат окуу? Ооба. Сиздин сурооңузга азыр 5 секунд айнекти жаап алайын. Сиздин биздин онлайн жалышуубузга кош келипсиз. Бул суроолоруңузду кайталап коесузбу? Кечиресиз. Ошол мен такыр маалыматым жок экен. Качан кантип катталып калдым билбейм. Кызыгып катышып ссылка менен кирген окшойм. Ошол мобилография боюнча эми кызымды окута турган болсом, ошол онлайн окушат да. Анан канча уланат окуу? Канча жаштагыларга болот? Анан канча сомдон? Бул онлайн курс, онлайн жана толугу менен акысыз. Бул жакта акча төлөөнүн кереги жок. Жана каалаган жаштан. Бизде негизи аудиториябыз ар кайсы жаштагы адамдар. Ошон үчүн жаш курактан чектөөлөр жок. Жана толугу менен акысыз. Кантип кошулсаңыз болот. Биздин Telegram группага уже кошулган болушуңуз керек. Эгерде бул жакта турсаңыз, ал жакта закрепленныйлар да бар. Же болбосо кайрадан жибериш, бүгүн ушул онлайн жолугушуудан кийин кайрадан жиберишибиз мүмкүн. Шилтеме менен өтүп, эгерде Android болсо колдонмону көчүрүп аласыз, iPhone болсо дагы колдонмону көчүрүп алсаңыз болот дагы, окуй бересиз. Толугу менен акысыз жана жаш курак боюнча чектөөлөр жок. Рахмат. Ошондо сиздерди кимдер финансировать этип атат деп кызыксам болобу? Бизде эч ким финансировать этпейт. Биз клубда өзүбүз жумуш иштейбиз. Бизде атайын алган эмес, клубтон эле мобилография курсу ушундай бересиңерби деп сураган. Аны биз клубда өзүбүздүн жумушубуздан тышкары курсту дагы автор болуп туруп жасайбыз. Жана башка проектлер менен кошо. Ошундай бөлүнүп, атайын бирөөнүн астында эмес. Чоң рахмат. Ой, микрофонду өчүрүп алдым да. Дагы суроолор барбы? Сизге чоң рахмат. Кызыгышып, сөзсүз түрдө колдонмону көчүрүп, мобилография курсуна кошулуңуз. Дагы суроо барбы? Анда биз жыйынтыктайлы. Жылдыз кеч кирип калдым. угуп жатам. Болобу? Ооба, болот. Мен
мобилографияда окуп атам. Анан экинчи тапшырмам канча курс болуш стажировкадан өтүш үчүн канча тапшырма аткарышым керек? Мобилография курсунда 3 бөлүмү бар. Сиз экинчи тапшырмага жеттим дедиңизби? Экинчи 3 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүм бул фото бөлүм. Фото бөлүмдө эгерде жаңылышпасам 7 тапшырма бар, 7 сабак. Ошо ар бир сабактан кийин тапшырма болот. Андан кийин видео бөлүмү бар. Ал видео бөлүмүндө 6 чакты тапшырма бар, 6 сабак. Анан ошо 6 сабакты тапшырмаларды өткөнгөндөн кийин байкаган болушуңуз керек, эгерде сиз тапшырманы жиберип, анан тапшырманы биз текшергенден кийин сизге кийинки сабак ачылат. Ошентип туруп бүт 3 модулду тең, андан кийин видеодон кийин SMM модулу болот. 3 модулду тең өткөнүңүздөн кийин сизге сертификат берилет, мобилография курсун өттү деген. Анан эгерде сиз стажировка клубтун редакциясында стажировка кылгыңыз келсе, сиз сөзсүз түрдө стажировкага катышсаңыз болот. 3 айдын ичинде 15 упай топтоп алышыңыз керек. Ар бир жасаган ишиңиз, мисалы үчүн видео съемкага барасызбы же текст жазып бересизби же монтаждайсызбы, упайлар менен бааланат. Анан 15 упай чогултканыңыздан кийин стажировканы бүттү деген сертификат берилет. Клубтун стажировкасын аяктады деген. Андан кийин мүмкүн эгерде жакшы иштешип калсак, сизге да биз жаксак, бизге сиз жаксак, андан кийин фриланс менен сиздер менен иштешишибиз дагы ыктымал. Кыздар, кечиресиңер, дагы суроо берейин дедим эле. Баягы ошол приложениедеги сабактардын баарын ар бир адам өзүнчө скорость менен окуп бүтүп кете берет экен да, ошондой мындай атайын бир чектелген убакыт жок экен да, түшүнүшүм боюнча. Азыр кирсеңиз, өзүңүздүн темпиңиз менен өтө берсеңиз болот, аягына чейин. Бирок биз 15 июлда набор алууну токтотоюн деп чечтик. Сентябрга чейин. Ал жакта курска кирүү мүмкүнчүлүгү болбойт. Эгерде курсту азыр баштап туруп уланта берсеңиз, курс жабылбайт. Уланта берсеңиз болот. Эгерде мен туура түшүндүрүп берип атсам, туура эле түшүндүрүп берип атам, дейбиз. Ооба, сонун, рахмат. Азыр окуп баштасаңыз, азыр кирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. 15 июлда жабылса дагы, эгерде окуп баштаган болсоңуз, уланта берсеңиз болот өзүңүздүн темпиңиз менен. 15 июлда каттоо жабылат, бирок сентябрда кайра ачылат. Дагы суроолор барбы? Жок окшойт. Айтып кетчү эки жарыя. Бул эмки жумада жакында монтаж модулу дагы иштелип бүтөт. Ошону менен монтаж модулуна дагы өтсөңүздөр болот, эгерде монтаж видеодон телефондон монтаж кылууга кызыксаңыз. Анда 15 июлда каттоо жабылат, ага чейин сөзсүз түрдө кошулуп окуп баштаңыздар. Бирок сентябрдын аягында мүмкүн, азыр так билбейбиз, кайрадан ачылат. Ошону менен ошо биздин акыркы айта турган сөзүм ушул болчу. Биз менен онлайн жолугушууга келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Мобилография курсун окутуу колдонмосун көчүрүп, мобилография курсун өтүңүздөр. Андан тышкары англис тили курсу дагы бар. Англис тилин дагы кыргызча оңой үйрөнүңүздөр. Ошону менен онлайн жолугушуубуз жыйынтыкталды. Жашап рахмат. Рахмат сиздерге. Аллахым өзү колдосун. Рахмат сизге дагы. Рахмат. Мен чыга берейин.